Бул жол ХБКдагы Касымбеков көчөсү. Mo пробканы карагыла жерде. Байкуш ушу оштогу эле айдоочулардын шоруда ана жерде лакылдап түшүп астылары тийип атканын көрүп атсаңыздар керек. Касымбекованын жабасын вообще проблема болбойт. Мен менен катышып жатмын. Жана мана сатабыздын круговой бар го, ошол жайга чыгыш керек. Азыр бир болбойт да, кайтып бери бекитип тосулат да. Бияк вообще Бангладеш. Алдыктым, түшүнүңүз, ошол жерде түнөңүз бүгүн. Касымбекованын жабасын вообще проблема болбойт. Мен менен катышып жатмын. Кенен болсун жол. И все. Бияк вообще проблема жок. Мына чечилди уже. А то ойлонуп Касымбековду качан баштайбыз деп атып элек. Мына, а бияк уже азыр эле калып турду мына. Ооба. Мына куда калса биягы топосо 300 метр. Главный биздин основной биякта. Проблема биякта. Все болду, отлично болду мынакей. Администрациясына айтыш керек, биякты заезд кылба депчи. Только в будущем нар жакта. Монда суу нар жагында водохранный зона бар да. Ачык экен. Кайрак канал. Так, мына жагычы. Просто жүрөгүң ооруйт да. Шаардын так центри. Азамат Канекович. Биз азыр тетиги Разаковадан баштап, ушул жерде, мына жерде каналдын боюн до конца эмеге чейин, жанагы терминалга чейин полный зеленый зона кылышыбыз керек. Сквер кылышыбыз керек, татнакай кылып, парк кылыш керек. Вот ошондо кайсы жердесиң десе, ХБКда парктамын дейсиң да. Кайсы жердемин десе, мен ХБКда сквердемин дейсиң. Ана ошондо могу жерден Оштун көркү ачылат. Мына карачы, ушу мусор, кругом антисанитария, мусор, эч кандай мыйзамдуулук жок. Урматтуу президент айтып атат, урматтуу генерал айтып атат. Татнакай кылгыла шаарды оңдогула деп атат. Ушул жерди тети азыр барып көрөбүз, Разаковадан баштап эмеге терминалга чейин полный сквер. Понятно? Катуураак иштейсиз. Азыр баардыгыбыз жумуштарды бүтүрүп, чай-пай ичип алып, кайтып ушерге келебиз. И все полностью работает. Рахмат, эрке-эркесине. Мону эң мыкты жер болот да. Эң мыкты. Biz özümüz için жасаган жокпуз, эл үчүн, шаар үчүн кылып атабыз.